Улуу Кыргызстан партиябыз 3 жыл мурун негизделип, каттоодон өткөн. Кыргызстаныбызга кайдыгер карабаган адамдардын башын бириктирүү менен Улуу Кыргызстанды түзүү. Идеологиябыз мекенибизге, кыргыз элибизге жана мыйзамыбызга болгон жоопкерчилик. Кыргыз мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргойбуз жана колдойбуз. Багыты мекенчил. Ким каржылайт? Кыргызстаныбызга кайдыгер карабаган мекенчилдер. Катарыбызда бир дагы депутат, министр, губернаторлор жок. Дээрлик көпчүлүгү таза, ыймандуу мекенчил жаштар. Партиянын негиздөөчүлөрүнүн бирөөсү дагы мурун бир дагы партияда болгон эмес. Кыргыз элибиздин батасына жана добушуна муктаж. Биринчи кадр маселеси, экинчи коррупция, үчүнчү табигый кен байлыктарды туура иштетүү, төртүнчү чек ара маселеси, бешинчи кредит маселеси. Үч бийликте тең кадр маселеси аксап келет. Эгерде таза, мекенчил жана чыныгы кесипкөй кадрлар келсе, калган 4 маселе тең туура жана бат чечилмек. Туура эмес кадрлар келгенде коррупция өркүндөйт. А коррупция өркүндөгөн мамлекетте чек ара, кен байлыктар, кредит маселеси эч качан элдин пайдасына чечилбейт. Улуу Кыргызстан партиясынын программасы 5 кадамдан турат. Бийликке таза жана мекенчил адамдар келип, кесипкөй адамдарды туура тандап иштетиш керек. Тазалануу, иллюстрация мыйзамын кабыл алып, кыргыз элине чыккынчылык кылган чиновниктерди келтирилген зыянын төлөтүп, жазасын берүү абзел. Экинчи кадам тартип. Тартип бар жерде ырыскы бар. Мыйзамдарды иштетүү керек. Мыйзам карапайым элге кандай иштесе, чиновниктер менен байларга дагы ошондой иштөөсү абзел. Тоок урдагандар камалса, миллиондорду урдагандар дагы камалсын. Үчүнчү кадам кирешеге жараша чыгаша кылуу. Мамлекетибиз жылына 1,5 миллиард доллар табат, ал эми короткону 2 миллиард доллар. Жыйынтыгында мамлекетибиздин сырткы карызы 4 миллиард долларга жакындады. Мамлекеттик чиновниктердин санын кескин түрдө кыскартуу. Карапайым элибиздин кредит маселесин тез аранын ичинде чечүү. Микрокредит багытында карапайым элибиздин кредит төлөө мөөнөтүн 5 жылга токтотуу керек. Кредит багытында элибизге үстөк пайызсыз кредит берүү керек. Бешинчи кадам экономиканы көтөрүү. Айыл чарба багытында дыйкандар менен фермерлерге баанын кепилдиги керек. Мамлекет кооперативтерди түзүп, кышында дыйкандар менен фермерлерге кайсы продукцияны күзүндө канча баа менен сатып аларына кепилдик бериш керек. Энергетика багытында электр тогун өндүрүүчүлөр, ташып жеткизүүчүлөр, таратуучулар жана сатуучулар деп Акаевдин убагында атайлап 4кө бөлүшкөн. Алар биринен бирине кымбаттатып сатып, акыры карапайым элге жасалма кымбат баада сатышкан. Мындай негизсиз жасалма чыгашаларды жок кылуу керек. Электр тармагын мурункудай бир эле ишкана кылып, ортомчул шылуундарды жоготуу керек. Карапайым элибизге арзан баада электр тогун берсек болот. Өндүрүш багытында мамлекетибизде өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетип, чет элге сатуу. Биздин аталарыбыз улуу кыргыз каганатын түзгөн улуу эл болгон. Айрым чыккынчы саясатчылардын саясатынын жыйынтыгында улуулугун жоготту. 5 жылда 1 секундка бийлик карапайым элибиздин колуна келет экен. Ошол 1 секундту жүрөгүбүз менен кеңешип, туура колдонсок, кыргыз мамлекетибиздин тагдырын жакшы жакка буруп жибергенге Кудайым буйрса себепкер болобуз. Азыркы партиялардын катарында качанкы губернаторлор, качанкы министрлер, качанкы депутаттар жүрүшөт. Алар жок дегенде 5 жылдан бери, алды 25 жылдан бери бийликте жүрүшөт.
Кездемелер көп болор, жең этеги жок болор. Жыйындары көп болор, жыйынтыгы жок болор деген экен калгылатабыз. Биз жыйынтык чыгаралы. Биз жаш эмеспиз. Биз болгону гана азыркы бийликте отурган айрым аксакалдарга салыштырмалуу гана жашпыз. Азыркы учурда жергиликтүү кеңештин депутаттыгын алып жүрүп, элибизге кызматын кылып, кесипкөй өз кесиптерин сүйгөн жана ошол эле учурда элине кызмат кылган мамлекеттик ишти аркалап жүргөн дагы биздин мекенчил жигиттерибиз аз эмес. 20 000 коомдук бирикменин арасынан суурулуп чыгып, парламенттик шайлоого жалгыз биз аттандык. 300дөн ашуун саясий партиянын ичинен шайлоого аттанган 14 партиянын катарына кошулдук. Туура, бизде албетте акча аз. Бирок өзүбүзгө жетиштүү. Ошол эле 5 миллион сомубузду төлөп, жана шайлоону көздөй алдыга жыла турган акчабыз жетишет. Бирок айрым бир кээ бир партияларга окшошуп, дайыны жок концерттерди өткөзүп, түлөөлөрдү берип, малдарды союп, элибизди сатып алууга акчабыз жок. Бизге чындык керек. Биз башка партиялардан айырмаланып, элибизди акча менен албай, чыныгы жүрөгүбүз менен, чындык менен алганга умтулабыз. Биз улутчул эмеспиз. Биз мекенчилбиз. Биз үчүн мекенибиздин ар бир ташы, ар бир суусу, ар бир жараны ошол эле учурда дем алып аткан абасы кымбат. Улуу адамдар айткандай, улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Демекчи, биз дагы өзүбүздүн мекенибиз жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Улуу Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүн идеология жана улуу максат бириктирет. Ниетибиз жакшы, себебин кылып атабыз. Жыйынтыгы Кудайдан. Кудайым буйрса жеңебиз.